Tаңкы эфир. Таңкы болбой калды го. Кимдер экен көрөлчү. Канча киши кирер экен көрөлү. Таңкы эфирге. Да, таңкы эфирде. Тиги сайтымдын тиги бак бир киши келди, бөлүшүп койсоңуздар. Эки киши келди, саламатсыздарбы? 3 киши келди, бөлүшүп койсоңуздар. Азат жөнүңөрдү чөтө көрбөй атам, бөлүшүп койсоңуздар. 5 киши, саламатсыздарбы? Эфир кичинекей эле болот, просто аудиторияны сине чоңойтуп алабы, а то чоңойтуп албасак кийин берип калат экен. 7 бөлүшүп койсоңуздар, бөлүшүп койсоңуздар. 8 киши келди. Чөтө эч ким көрүнбөйт го. 8 киши келди, бул 8 киши болгондой. Бөлүшүп койсоңуздар 7 киши. 12 киши эфирде, таңкы эфир. Темабыз кичинекей эле болот, кичинекей эле бир эмелерди айтат элем. Биздин бир экономический чудабыздын чудасын жөнүндө сөз кылгым келет. Мен доктор наукмун деген бир чудо боюнча сүйлөгүм келет. Мына азыр 13 киши эфирде, дагы бир кичине бөлүшүп койсоңуздар, дагы бөлүшүп жок дегенде таңкы эфирде кичине көбүрөөк эметип алалы. Бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу достор, Facebook колдонуучулары, бөлүшүп коюңуздар. Да, могу аккаунтум неактивный экен. Активный аккаунтум блоктоп салышты. МТда кандай болбосун айта берейин, урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулары. Азыркы айтып аткан эме бул биздин президентибизге кайрылуу да. Анан кийин Камчек Кыдыршайычка кайрылуу. Камчек Кыдыршайыч Нуркожоевич. Чудан чудасы. Ошол экономический чудан чудасы бул мындай кыйын бир сөз сүйлөгөнү менен мен өзүмдү өтө акылдуумун деп сезгени на самом деле экономикалык познанияда мен мындай угушума караганда бөлөктөрдүн мындай карап атам да, экономисттер кыйын республикада экономисттер мына жаш балдарда Акинеев деген жигиттер кандай действительно жакшы эле болсун ошол экономический чуданга. Ошол Сардар Нуркожоевич, ошону эле мен айтып атам, мен кыска эле бүгүн айтып кетем, кыска айтып кете турган нерсе ушу экономический чуданы чудит эткен доктор наукмуз, налогду чоңойткон докторубуз, ошондой докторубуз ушундай бир балеге алып келатат да. Мен атайын ошонун үнүнө окшоштургум келип атат. Мен азыр ушул адамды могу жеринде ушунча жакшы көрчүмүн, жакшы киши деп ойлочумун, бирок могу акыркы могу өзүнүн кылып аткан сапаттарын көрүп алып туруп, могу жерин кайнап атат да. Мына пункттер боюнча айтайын. Мына биз элдин баарыбыз айтабыз, мына Садыр камчы пункттерде тинтип атат, мынтип атат. Мына давайте далилдеп фактылап берели. Ошол совет директоровдо пункттердө совет директоровго бир юрист бар. Юрист Долгих биле, ким эле? Ошол ким эле аны деген бөлтүрүк аны деген жумуштан алып итакмагын чыгарган ошол акмакты еврей ал, орус эмес. Ошону директоровго, совет директоровго алып келип койду. Совет директоровго алып келип койду. Ошол деген эмне деген интригаларды эметип бир махина, мына схемаларды ойлоп таап жүргөн адамды ошол келди. Кыйратат деп. Кымтөрдөн кыйратканын көргөн жокпуз. Ал Акылбек Жапаровдун кишиси. Экинчи, ошол жерде бывший сотрудник Улук Мырза деген бир шылуун принциби жок. Адамды мындай адамдык касиети жок бала экен да булчу. Бул Улук Мырза деген жигитти совет директоровго келип коюп койду. Эми ошол Улук Мырза боюнча Садыр Нуркожоевич сизге айтып берейин. Ошону Сабыр байке силерге подтверждать этип берет.
Ошондо Садыр Нуркожоевич сиз деген ошол жерде түрмөдө отуруп бир эметкенде Сабыр байке келип менден сураган, канаат бир возможностьтор болсо сүйлөшүп көрбөйсүңбү? Ошо сүйлөшүп көрүп туруп, ошо сенде бир возможностьторуң бар эле, балким Садырды бирдеме кылып чыгарганын аракетин кылабы деп эметкенде, ошондо мага Улук мырза келип жүрчү. Мен ошондо Улук мырзага мындай четтин чыгарып айттым да, мондай Сабыр байке келип атат, ушу Садырга жардам берип койсок жакшы болот беле деп айтсак. Ошол деген анан бир кезде кетти. Анан бир кезде келди, монтуп көкөбүн чаап, короче, Канат байке $100,000 бергиле, мен Садырды чыгарабыз деп. Эми ошону менен мен Сабыр байкеге айттым. Сабыр байке момундай, момунча акча сурап атат десем, Сабыр байке айткан, сен биз акыйкаттык үчүн эмне акча беришибиз керек деп. Ошол жерден абдан эмет. Ошол сөздү ошол жерде болгон менде 2 киши бар. Ошол жерди далилдеп берет да, ошону көргөн. Анан эми ошол Акылбек Жапаровдун эң биринчи досу болуп, эң биринчи эле сыксот болуп калган да бул Улук мырза. Ошол Улук мырза эми азыр совет директоровдо отурат. Ошондо суроо жаралып атат. Кумтөртүп ким бийлеп атат? Садыр Жапаров бийлеп атабы же Акылбек Жапаров бийлеп атат? Менин көрүшүм боюнча, менин угушум боюнча Кумтөрдү бийлеген, Кумтөрдүн бүт баарын чак-челекейин чыгарып аткан именно ошол Акылбек Жапаровдун кишилери. Бул юрист Акылбек Жапаровдун кишиси, ошол Улук мырза Акылбек Жапаровдун кишиси. Мына айта турган сөз ушул. Ошону карабастан Акылбек Жапаров келип алып туруп, ваше высочество деп туруп, Курманбек Салиевич эмет эле. Бир кезде Росаковна, да, кудай жабап, молодец экен, Росаковна молодец экен, ушун деген киши эмес деп туруп, мага лично айткан, бул Акылбек киши эмес деп. Ошол бир жыл госструктурада, бүт жыл, всю жизнь госструктурда иштеп жүргөн адам, ошо Дамаск деген, Глеген, Дамаск деген мындай фирмаларды ачып. Мен даже тетиге МИСТи через жогорку кеңеш штрафтарын алып туруп, ошол жерде мыйзам киргизип, ошол жерде эметкен үчүн мен ошону билем. Ошонго чейин Марлен аркылуу законопроектти киргизип, штрафтарды төлөбөйүн Жапаровго биринчи враг болуп чыкпаса, мурдум туура кесип берейин. Бул могунда ошону айтып атпаймынбы? Бир кыргыздын макалы бар, айтып ийгим келип атат. Мындай жердин ошону айтпай эле турайынчы, бирок ушундай бетпак адамдарды жанына алып алып, анан ошолордун баарын момундай ключевой точкаларга эмне ошол ключевой точка. Мына берсинчи, мына отчет берсинчи, мына просто жөн эле отчет берсинчи. Эмне кылды ошол Акылбек Жапаров? Мына просто эле айтып бергилечи, мына эмне кылды? Мына бир экономический чудо кылдыбы? Мына экономический чудо кылдыбы? Бул экономический чудо кылбак тура, бул өзү чудо. Мени коркутпай эле койсун, мен Акылбек Жапаровдун укелери, акелери коркута койбойм. Надо будет коркутуп коем. Түшүнүңөрбү? Надо будет жестко коркутуп коем. Азыр колуңарда бийлик менен эле, бийликтин аркасы менен эле коркуткуңар бар. Силерден коркуп турган киши жок. Акылбек Жапаров, экономическое чудо. Тоже мне. Могу жерде нормально иштеп аткандарды, могу жерде демек көрүп атам да. Эмне эле мынча эле Кутманов иштеп атат, Кудайга шүгүр, силерге караганда. Жан талашып ошону да алгыңар келип атат. Тиякты каякта акча чыкса эле ошол жакты эле алгыңар келип атат. Эмне кыласыңар? Кыргыз элин ойлойсуңарбы дейсиздер? Урматтуу Акылбек Жапаров, сиз кишини мындай адам баласын ойлойсуңарбы? Кыргызды ойлойсуңар же өзүңөрдүн эле ушинтип эле акылдуулугуңарды бере бересиңер? Ошол жерде мага Наждакка келип, ошол жерде интервью бергенде ошол жерден унутуп койсом болмок экенби? В общем, одним словом, мындай да, одним словом. Акылбек Шимбекович, сиз кыргыздын, по большому счету, чын-чынына келсе, кыргыздын чыккан чыйканысыз да. Кандай бийлик келбесин, кайсы бийлик келбесин, сиз ошол бийликтин тилин табасыз. Тилин таап туруп, анан мындайча. Муну деген эл көрүп эле турат. Муну эмнеге сизге эле эметпейт?
Муну деген сизди азыр монтип касса, сиз жакты касса, эмне деген балелер чыгат, толтура море чыгат да. Ошону просто эмчи ушундай саясий эрк чыгарбай атышат да, силерди каматып салган. Течерде байкуш врачтарды конечно, баласы кайтыш болуптур дегенде мындай мен аны эметем. Ошол жерде 5 врачка чейин камаганга чейин бардыңар. Силерде бийлик, каматкыла. Колуңардан келеби, каматкыла. Менин колуңардан келеби, Акылбек Жапаров каматкан. Давай делай. Анан кийин мен безгем барып бүткөнүн. Ошону менен урматтуу достор, ушул эфир менен бөлүшүп койсоңуздар, мына бүгүнкү күнү күнтөрдүн ичинде кожоюн кылган бул деген Акылбек Жапаровдун адамдары. Болот. Ошон үчүн урматтуу достор, ушул эфирди, таңкы эфирди кыскараак эле кылып коеюн. Баарыңарга чоң салам, жакшы болуңуздар.